اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان Угуучу, билүүчү, көрүүчү Аллахка чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммедке салам салаваттар болсун. Анын урпактарына, сахабаларына, кыяматка чейин эришкен момун мусулмандарга Аллах Тааланын ырайымы жана саламы болсун. Сиздер менен Кур'ан аяттар телекөрсөтүүсү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Өткөн көрсөтүүбүздө биз Байина сүрөсүнөн токтолгонбуз. Бүгүн буюрса Алак сүрөсүн баштамакчыбыз. Ал 19 аяттан турат, Меккеде түшкөн. Бул сүрөдө негизинен адам баласы инсан эмнеден жаратылгандыгы тууралуу сөз болмокчу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ең алғаш жаратқан Аллаху Субхану ва Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Андан кейін сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Аллаху Субхану ва Тааланың барлығына, бірлігіне, Алла Тааланың жалғыздығына иман келтіріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сүннетімен жашаған бардық момын мұсылмандарға Алла Тааланың үзгілтіксіз ырайымы, мейірімі, хидаяты, нұры, тыныштығы, берекесі бола берсін. Урматтуу мұсылман бір туғандар, бүгін сіздер менен şu Alaq сүрөсүнүн маанилерине бираз көп чаптырмакчыбыз. Чынында Куранда эң биринчи түшкөн сүрө бул ушул Алaq сүрөсү болот. Бул сүрөнүн эң алгачкы аяты Иқра, оку деп түшкөн сүрө. Негизинен бул сүрөнүн дөгү болгон маселелер жана маани маңыздар 3 нерсени камтып алат. Эң биринчиси бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала тарабынан түшкөн аян жөнүндө болот. Муну вахи деп коебуз, мына ошол жөнүндө болот. Экинчиси бул адам баласына колуна бир акча же бийлик же мал дүйнө түшүп калган болсо, мына ошонун аркасынан шайтандын азгырыгы менен чектен чыгып кетүүсү жөнүндө болот. Ал эми акыркысы ошол пайгамбарыбыздын учурунда эле пайгамбарыбызга туугандарынын бири болгон Абу Жахылдын эң бактысыз болгондугу тууралуу бул жерде айтылат. Имам Ахмад риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эмнегедир ошол 40ка жакындап калганда өзүнчө эле жалгыз болууну жакшы көрүп, ошол Меккедеги Хира деген үңкүргө барып, ошол жерде бир аз отуруп, кейде бир канча түндөрү да ошол жерде калып, ибадат кылып келген адатка айланып калат. Мына ошол өзүнчө эле жалгыздап, мына ошол үңкүргө барып, Гары Хирага барып, мына ошол жерде Алла Таалага ибадат кылган күндөрүнүн бир күнүндө Жибрил периште пайгамбарыбызга келип түшөт. Пайгамбарыбызга келгенден кийин пайгамбарыбызга оку деп айтат. Пайгамбарыбыз мен окуй албаймын дейт. Мына ошол окуяны пайгамбарыбыз өзү айтып берип атат. Ошондо пайгамбарыбыз айтат, мени Жибрил периште аябай бекем кысып кайра кое бер дейт.
мына ошондой кысканда аябай кыйналып кеттим дейт. Кысып кое бергенден кийин эми окуу деп айтты дейт. Мен окуй албаймын деп айттым дейт. Мына ушул нерсе 3 жолу кайталанды. 3 жолу тең пайгамбарыбыз мен окуй албаймын деп жооп берди. Жибрил периште болсо окугун деп айтып атты. Мына ушул жерде эң алгачкы ушу Алак сүрөсүнүн 5 аяты пайгамбарыбызга түшөт. Бул чындыгында Иқра бисми роббикаллази халак, сени жараткан эгеңдин аты менен окугун деди. Халакал инсана мин алак. Мына ошол жаратуучуң адам баласын бир кою кандан жаратты. Иқра ва раббукал акрам. Окугун эгеңдин жаратуучусунун аты менен. Мына ошол сени жаратуучу бул өтө аруу жана урматтуу. Аллази аллама бил калам. Адамга калем менен жазууну үйрөттү. Алламал инсана ма лам я'лам. Жана адамга билбеген нерселерин билдирип үйрөттү. Мына ошол 5 аят, мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошол Хира үңкүрүндө ибадат кылып жүргөндө мына ошол эң алгачкы аят түшөт. Мына ошол окуядан кийин пайгамбар аябай өзүнө коркуп үйүнө келип Хадича энебизге мен аябай коркуп кеттим. Мени жатайын үстүмдү төшөктөр менен жаап салгылачы дейт. Мына ошол пайгамбар жаткандан кийин анын үстүнө жык төшөктөрдү жаап салат. Пайгамбар ошол жерде бир канча жаткандан кийин жанагы корккону кеткенден кийин Хадича энебизге айтат. Хадича, мен өзүм жаныма аябай корктум. Мына ушундай болду деп болгон окуяны пайгамбарыбыз айтып берет Хадича энебизге. Ошондо Хадича энебиз жок, сен коркпогон дейт. Алла Таала сени эч качан уят кылбайт. Сен дайыма бечараларга жардам берген, конокторду урматтаган, сыйлаган, туган урук менен жакшы мамиле кылган, кыйналган адамдарга жардам берген, жакшылык кылгандардан болосуң дайыма. Ошондуктан сен эч качан коркпогун деп өзүнүн атасынын бир тууганы болгон байкесин алып барат. Анын аты Варака ибн Нафал деген болот. Ал ошол учурларда аябай жашы улгайып, көзү да көр болуп калган болот. Бирок мына ошол адам ошол жердеги Меккедеги мушриктердин сыйынган буттарына сыйынбастан балки христиан дининде болот. Ага пайгамбарыбыз болгон нерсени төгүп төкпөй чачпай айтып бергенден кийин Варака ибн Нафал өз сөзү менен мындай деп айтат. Бул сен айтып аткан нерседе бул кабарлардын бардыгы бул Муса пайгамбарга да мына ушундай кабарлар келген. Эгер мен жаш болгонумда сага жардам бермекмин. Сени коомуң бул жерден өзүңдүн айылыңдан чыгарып салганда мен сага жардам бермекмин дейт. Мына ошондо пайгамбар айтат, эмне мени чыгарып салышабы дейт. Ошондо ооба деп жооп берет. Демек мына ушул эң алгачкы пайгамбарыбызга түшкөн аян мына ушул Иқра сүрөсү менен же болбосо Алак сүрөсү менен башталат. Мына ушул аяттын баш эле бул окуу деген сөз менен башталат. Мына окууну дагы Алланын аты менен, Алланын ысмы менен окугун деп келип жаткандыктан, демек биздин динибиз дайыма илимге, билимге, адам дайыма өнөрлүү болууга чакырган дин деп айта алабыз. Мына ушул илим билим жөнүндө дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көптөгөн хадистери бар. Онан ошолордун кээ бирин айта турган болсок, пайгамбарыбыз айтат: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин." Чындыгында илим алуу ар бир момун мусулманга парыз дейт. Пайгамбарыбыз башка бир хадисинде "Утлубул илма валау фиссин." Илим Кытайда болсо дагы барып мына ошол жерден үйрөнүп келгиле деген пайгамбардын сөзү бар. Чынында бул сөздүн мааниси илим канчалык алыс болбосун, үйрөнүү үчүн ошол жерге барып үйрөнүп келгиле деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Ал эми башка бир хадисинде пайгамбарыбыз айтат: "Ман салака тарикан ятлубу фихи илман салакаллаху бихи тарикан илал жанна." Кайсы бир адам илим үчүн үйдөн чыккан болгон болсо, Алла үчүн чын көңүлү менен, ихлас менен илимге чыккан болсо, Алла Таала мына ошол адамга бейиш жолун жеңил кылып коет. Мына ошол адам бейиш жолун тандаган болот.
Ва иннал малаиката ла тада аджнихатаха ли талибил илми ридан бима ясна. Керек болса илим талап кылган балдарга периштелер дагы өздөрүнүн канаттарын төшөшөт. Ва иннал алима ла ястагфиру лаху ман фис самавати ва ман фил ард. Керек болса илим талап кылган адамга жана илимди үйрөткөндөргө асман менен жердин ичинде болгон бардык жаныбарлар истигфар айтып турат. Вал хитани фи жауфил ма. Керек болса деңиздин, океандардын ичиндеги киттер дагы истигфар, салаваттарды айтып турат. Мына ошондуктан бул хадистин аягында пайгамбарыбыз айтып атат: "Иннал улама варасатул анбия." Алымдар булар пайгамбарлардын мураскору. Ал эми пайгамбарлар эч бир бийлик, байлык таштаган жок. Валакин вар расул алилм, бирок илимди гана таштап кетишти. Ким мына ошол илимге жетишкен болсо, эң чоң ийгиликке жетишкен болот деп пайгамбарыбыз айтып атат. Мына ошондуктан биздин шариятыбыздагы, мусулманчылыгыбыздагы эң негизги биринчи Кураныбыздагы түшкөн аят бул илим аяты болгондуктан пайгамбарыбыз дагы мына ошол илимге үндөгөндүктөн башка бир аятта Алла Таала айтат: "Хал ястауил лазина я'ламуна вал лазина ла я'ламун." Билгендер менен билбегендер, же болбосо илимдүү менен илимсиздер бирдейби дейт. Чындыгында баарыбызга маалым, илимдүү менен илимсиздин айырмасы өтө чоң. Башка бир хадисинде пайгамбарыбыз айтат: "Изамата ал-инсан инқата амалуху илля мин салас." Бир адам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин анын бул дүйнөдө 3 гана амалы калат. Анын эң биринчиси бул садака жария кылган жакшылык, кайрымдуулук иштери. Экинчиси бул илмун юнтафа бихи, бир илим калтырган болсо, мына ошол илим менен адамдар пайдаланган болсо. Үчүнчүсү валадун солихун яд'ула, бир артынан ыймандуу солих перзенттерди таштап кеткен болсо, илимдүү, билимдүү, ата энесинен бата кылган, дуа кылган, элине пайдасы тийген. Мына ушул 3 нерсенин сообу кыяматка чейин аккан суудай токтобостон сооптор барып турат дейт. Мына ошондуктан биздин динибиз дайыма илимдүүлүккө чакырат, билим алганга чакырат, дайыма алдыга умтулууга, өнүгүп өсүүгө чакыргандыктан мына ошол илим алууга баарыбыз биз аракет кылышыбыз керек. Мына ошол аяттардагы, алгачкы аяттардагы Алак сүрөсүнөн мына ошол илим билимге чакырат. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Угду алиман ау мутааллиман ау мустамиан ау мухиббан ва ла такун хамисан фатахлак." Эгер колуңдан келсе алым болгон, илим алып, болбосо үйрөнүүчү болгон. Үйрөнүүчү да боло албасаң, угуучу болгон. Ал эми угуучуга дагы эч мүмкүнчүлүгүң болбой жатса, анда алымдарды, дин жолунда жүргөндөрдү, момундарды жакшы көргөндөрдөн болгон. Бешинчиси болбогон, жок болуп каласың, жакшы амалдарды жыйнай албай каласың дейт. Мына ошондуктан дайыма биз туура жашап, туура жолдо жүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыбыздын кылган ибадаттарыбызды Аллахым кабыл кылган болсун. Баарыбызды илимдүү, билимдүү кылып, туура жолду билип, туура жолдо жүрүүнү Аллахым баарыбызга насип кылсын. Туура эмес жолду туура эмес билдирип, туюндуруп, ал жолдон алыс болууну баарыбызга Аллахым насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир рахманир рахим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Вақыт қушсымал эфир вақтыбызда аяқтап қалды. Өзіңіздер көргенде эле Алақ сүрөсүн жыйынтыкта кылбай калдык. Буюрса кийинки көрсөтүүлөрүбүздө бул сүрөнү жыйынтыктамакчыбыз. Аллахым бардыгыбызга эки дүйнөнүн бакытын насип этсин. Канткенде биз бактылуулукка жете алабыз, албетте эгер биз Куран менен жашаганыбызда. Демек Куранды үйрөнүңүздөр, Куран менен жашаңыздар. Эмки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان